Мен Советтер Союзунун намазга жыгылгам. Нуржигит Байкенин мындай диний билими да өтө мындай жогорку деңгээлде да. Ким намазга убакыт таппаса, бул бактылуу болгонго убакыт таппайт деген эле сөз да. Эмне үчүн ушунча миллиард эркек бар, миллиард аял бар, арасынан көңүлдөр төп келгендер аз эле болот. Ошо бирине бирин жакшы жагын көрсөткөн пардасын ачып коет экен да. Кол кармашып, багарылап жүргөн жокпуз, ага мен жолдо бербейт элем. Кудайга шүгүр, Алла Таала ушунча балда кыздарды берди. Уулдар да берсин, дуа кылып коюңуздар. Чындап кыйын боло бересиң, бирок балага келгенде башкача экен. Укканыбыз боюнча сиз Кыргызстанда карате федерациянын президентисиз. Мен Дрим Тим менен барганмын умрага. Чубак ажы, Максат ажы экөө менен барганмын. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Заман подкасты. Бүгүн буйруса студиябызга келген коногубуз менен биргеликте чогуу абдан кызыктуу, заманыбыздын эң бир актуалдуу темаларын козгоп, жана ошондой эле келген коногубузду сиздерге дагы да жакындан тааныштырганга аракет кылабыз. Алгач бүгүнкү биздин көрсөтүүбүзгө колдоо көрсөткөн биздин башкы өнөктөшүбүз Нурзаман курулуш компаниясына чоң бир ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана биздин даам досторубуз Додо Пиццага, ошондой эле In-House'га чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызда жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Заманга кош келдиңиз. Ва рахматуллахи ва баракатух. Кушбак болсун. Нуржигит байкем, жакшысыздарбы? Ушул буйруса азыр эми жайкы күндөрүбүз башталды. Бүгүн ушул студиябызда сизди конокторубузга дагы да жакындан тааныштыргыбыз келип атат. Себеби сиздин интернет мейкиндигинде көптөгөн сабактарыңыз бар, жаштарга болгон кайрылууңуз бар. Бирок ар бир адамдын жаштыгы кандай өттү, сиздин студенттик күндөрүңүз кандай өттү, дин менен бысыныла дегенде мындай кантип биринчи кадамдар таштап тааныша баштадыңыз? Динге сизге түрткү болгон бир таасирдүү адамдар болсо керек, албетте Дениз байке туурабы? Сөзсүз болсо керек. Ошол жагынан баштап берсеңиз сөздү. Чоң рахмат. Чакыргыңыздарга чоң рахмат. Негизи адамга рахмат айтпаган Аллага да рахмат айтпайт деп коет. Ушунча мен бир сизди көрүп чыктым. Аябай белгилүү инсандар келиптир, алымдар келиптир. Ошолордун катарында эстеп чакырганыңыздарга чоң рахмат. Эми дуа тилек менен баштайлы. Ушул маегибиз Жаратканга жаккан маек болсун. Албетте кыргыздын бир жакшы макалы бар. Уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген. Таасир эткен инсандар сөз болот. Мен бактым ушул экен, чоң атам колунда чоңоюп калдым. Андан кийин менден кийин карындашым бар, ал менден көп эле төрөлүп, ошонун уламбы апам эми эле баскан мезгилде чоң атам берип койгон экен да, атам экөө. Анан мен байкагандан чоң ата чоң эненин колунда чоңойгон балдар менимче бактылуу деп эсептейм. Анткени атам менен апам ал мезгилде иштечү. Атам совхоздо прораб болчу, апам мектепте директор болчу. Мен бала кезде мектепте мугалим, атам совхоздо мастер болгон экен. Анан билесиздер, күндүр түндүр иш, анан келгенде анча көңүл бөлө албайт, чарчап келет, чалгып келет дегендей. Чоң атам чоң энем булар экөө тең пенсияда адамдар болгон. Алардын бүт көңүл бөлгөнү, кунт коюп, маани бергени мен болгон экенмин. Негедир мен абдан жакшы көрчү да. Ошол бир жагы жакшылык болгон. Анткени бир топ жашка чейин нанды да турап берчү да, чайды да муздатып берчү. Мээримге тойгон экенмин деп ойлоп коем. Анан ошол экөөнүн айткан сөздөрү кулагыма кире берчү. Биздин үйдө телевизор болбойт эле, радио болот эле, радио эртең менен концерттер болчу эле, жакшынакай бир жомоктор болот эле, аудио китепти ошондой эле окучумун. Советбек Жомайтилов бирден мен окуп бергендерин. Анан ошентип жүрүп, эрте турчубуз, эрте жатчубуз. Укчумун да, чоң атам сөзүн укчумун, чоң энем сөзүн укчумун. Анан балдар менен ойноп келчүмүн, радио укчумун. Ошо угуу сыпаты ошо мезгилде келсе керек деп ойлойм. Анан чоң энем айтып калчу: балам, колуңду жуу, тамак отурганда тигинтке мынткин. Анан жаткан мезгилде жаттым тынч, жастыгым кенч, тилегеним иман. Деп ушул окшомдорду айтчу да. Ушинтип жатсаң жакшы болот балам депчи. Чоң атам болсо намаз окуган киши эле, өзү союздун учурунда согушка катышкан, башкарма болуп иштеген колхоздо. Бирок ошого карабастан мындай намазын таштабаган киши болгон экен. Азыр айтып калышат, ал мезгилде ушундай заман эле, Советтер Союзу атеисттик өлкө болчу. Ким намаз окуса куугунтуктач эле деп. Бирок чоң атам ошондон да корккон эмес экен да. Бир жолу дейт, намаз окуп атканымды көрүп калып, ошо чоң болуп иштеп өткөн мезгилде бир айтып калды дейт, мен барып айтам. Жүр аркасына ээрчип алдым дейт, мен да кошо барайын, экөөбүз чогуу айтабыз деп. Анан жолдон кайтып кеткен дейт да. Анан ушул чоң атам эми улам улгайып бараткан, мен жашым чоңойгон сайын ошондо айтып калчу эле, мен аркамдан ким Куран окуйт болду экен,
канча жашым калды, бүгүн кетем, эртең кетем дегендерди көп айтат эле. Кээде өзү менен өзү күңүрөмсүрөнүп калчу, кээде байбичесине чоң энем айтып калчу, кээде бир ооруганды айтып калчу. Ошолордун баарын угуна берчүмүн да. Анан аркамдан кийин Куран окуйт. Эми заман мынандай болуп калды, балдарыбыз алыс болуп калды динден деп эле кыжылат боло берчүмүн. Мен түшүнчү эмесмин. Бирок чоң атам канткенде бактылуу болот, көңүлү тынч болот деген сезим келчү да. Анан эми баягы көргөнүңү кайталап чоңойт экенсиң, чоң атам намаз окуганда аркасынан кошо намаз окучубуз да. Ошентип отуруп анан кийин эгемендүүлүк заман болуп калды. Ошол мезгилде биздин айылыбызга молдокелер алып, баягы алиф лам мим деп алифпен окуп баштады, маалим санини. Анан ошол мезгилде бизди дагы апарып берип келди. Анан ошондо чоң атам айтпай өзүмчө намазды жаттаганмын да. Чоң атам бир сүйүндүрүп коеюнчу. Анткени бирөө келсе эле намаз окубайсың дей берчү. Алар жактырчу эмес. Анан мен таң калчумун, эмне эле жаман көрүнөт, айтпай эле койбойбу депчи. Анан ушу үйрөнүп келдим дагы. Бир күн эртең менен чоң атамдын өзүнүн азанканасы деп койчубуз. Атам мараматтылык салып берген экен, ошол жака чыгып туруп азан айтканмын. Чоң атам дамбалчан чуркап чыгып турду үйүнөн. Оозуңдан айланайын, азан айтып атасыңбы депчи. Бирок ошондон баштап чоң атамдын жашоосу кадимкидей өзгөргөн. Баягы мурдагыдай муңайбай, көңүлү көтөрүлүп, кийин бирлер айткан экен, эми аркамда Куран окуй турган киши бар, көңүлүм ток депчи. Ошол нерсе себеп болуп калды. Чоң атамдан абдан жакшы көрчүмүн. Байкасаңыз, жакшы көргөн кишинин сөзү өтүмдүү болот. Ошо жакшы көргөн адамың бактылуу болсо, сен да бактылуусуң да. Мен чоң атам көңүлү тынч болсо экен деген нерсе, орусча айтканда установка ошол болгон. Мен Советтер Союзунун намазга жыгылгам. Ошол убактан баштап. Студенттик күндөрү кандай өттү мындай? Студенттик күндөрдө сиз билишим боюнча ошол студенттердин башында, биздин тилибиз менен айтканда студенттердин президенти болуп, мындай активдүү жаштыгыңызды өткөргөнсүз. Мектепте деле, университетте деле аябай мындай активист болгонго аракет кылчумун. Эми ар жагынан табиятым болсо керек. Кээде атам жүрө берчү, урушчу да, мындай жүрө бересиңби, келип мал карабайсыңбы, тиричилик кылбайсыңбы. Бирок пионер деген болот эле. Пионерлер советинин төрагасы болгонмун, Артикке барганмын. Ал мезгилде Артик деген аябай эл аралык лагерь бар эле. Буга мыкты окугандар жиберчү. Анан кийин учкомдун төрагасы болдум, окуучулар советинин президенти болуп, студент болгондо деле дароо аралашып кеттим. КВНдерди уюштуруп, андан кийин бир коомдук иштерге аралашып, дискуссиялык атайын бир иш-чаралар болот эле, ошолорго катышат элек. 3-курсунда болсо кадимкидей эле шайлоо болгон. Ошону менен студенттик сенаттын президенти болгом. Ал мезгилде студенттик сенат деп, баягы жаңы заман деп өзүнчө уюштурганбыз да. Союзду өзгөрткөн болчубуз. Анан абдан мындай динамикалуу өттү да. Ал мезгилде чарчаганды эле билбейсиң, уктабасаң деле жүрө бересиң. Күндүзү сабак окуйбуз, анан бир аз спорт менен машыгам. Анан түнү менен балдар менен бакылдап жүрө берчүбүз. Сулайман тоого чыкчу элем, Акбуранын боорунда жүрчү элем боюнда. Анан Токтогул деген парк бар, Навай деген парк бар, ошолордо эле жүрчүбүз. Ана балдар жатаканда жашачу, өтүп кетип атып аларга тийип, анан кайра келатып буларга тийип эле ушинтип баарлашып деле, окуп деле, баары менен алек болуп деле үлгүрчүбүз да. Анан жакшы адамдар көп жолу отук. Мисалы Бакыт Бешимов деген ректор болчу, абдан мындай прогрессивдүү адам эле. Кээде мындай акыл айтып калчу болчу, кээде сөзүн угуш үчүн эле адан кирип алчумун да, бир шылтоо таап элечи. Ошол кишинин бир сөзү бар, балам деген. Билесизби? Дүйнөнү чычкан ийинден гана карайт деген да, алысты көрө албайт деген. Ал эми карышкыр болсо жемин издеп жортуп баратып башын көтөрүп коет, көз жеткен жерге чейин гана карайт деген. Төө андан да алысыраак карайт, анткени бою бийик. Бирок сен дүйнөнү бүркүттүн көзү менен кара, анткени анын караганы глобалдык панорама деген да. Балам, дүйнөнү бир кенен кара деп. Ушундай сөздөр жүрөгүмдө калып калган да. Анан ошолорду амал кылганга аракет кылчумун. Ал киши азыр Америкада, Гарвард университетинде болсо керек. Кийин Бектем Мурзбараев деген ректор келди. Ал киши да абдан бир даанышман киши. Анын мектебинен өттүк, жанында алып жүрөт эле. Өзү университетке мугалим кылып алып калды. Каныбек Исаков агай экөөбүз аябай жакшы болчубуз. Сырдашып эле басып жүрчүбүз да. Анан ошол кишиден көп нерсе үйрөндүк. Иши кылып Алла Таала жакшыга жанаштырды, жаман арадаштырды. Анип Алимбековна деген бир эжекебиз бар болчу, факультеттин деканы болчу. Мен жаңыдан келгенде абдан кызгат болуп келгем, анткени орусча билбесем, айылдан келсем, шаардык кылдар менен окуп атсам, шагым сынып калбайсыз бекен, уят болуп калбайсыз бекен деп ойлончумун да. Алдыңкы катарда отурчумун, неге билесизби? Тигилердин күлгөнүн көрбөш үчүн. Анткени мен орусча жооп берип атып, ката кетирчүмүн, анча-мынча күлгөндөрдү байкап калчумун да. Анан ошондо ушул эжекебиз философия илимдеринин кандидаты болчу, биздин деканыбыз, бөлүм башчыбыз эле. Мындай бир мээрими түшүп, жакшы мамиле кылды да. Көңүлүмдү көтөрүп, жылуу сөздөрүн айтып, анан өзүмө болгон бир ишеним пайда болду.
ошентип отуруп бир жакшы инсандар менен анан группалаштар менен абдан жакшы мамиледе болдум. Физика математика факультетинин балдары бар эле, Мамат, Рахман, Марат, Адыл, Жеңиш деген ошолор менен жакшы дос болуп кеттим. Ошентип абдан кызыктуу өттү. Студенттик мезгилде мисалы президенттик бир балаты болот эле, ал жака келчү элек. Кандайдыр бир иш-чаралар болгондо баягы Акаева менен бийлеген ошондо болгон. Иши мындай абдан кызыктуу күндөр өттү да. Студенттигим жакшы өттү. Сиз ушунда университетте окуп атканда кайсы багытты бүткөнсүз? Бөлүм. Юридика факультети болчу. Юридика факультети. Мындай Нуржигит Бакен да мындай диний билим да өтө мындай жогорку деңгээлде да. Негизи подкаст баштай электе мындай келип отуруп телефонду ачып туруп анан Куранды ошол араб тилинен тажвид менен окуп атпайбы? Анан ошону каяктан үйрөнүп алдыңыз? Качан? Ошо билесизби, 90-жылы ушу күз айларында биздин айылыбызга бир молдо келе барды да. Ошондо эркиндик болуп биринчи жолу ушундай бир диний илим алган мүмкүнчүлүк болду. Анан мени чоң эне мерчтип барды го дейм. Өзүм эле бардымбы? Анда чоң эле алгам, өзүм эле баргам. Кээ бирлеринин аталары, апалары эрештип барып, ошондо биринчи жолу уккамын. Эти сиздики, сөөгү биздики деп берип атканынчы. Бул эмне деген сөз экенин түшүнгөн эмесмин, бирок мен өзүм эле барып турдум, кечирим сурайм. Көптүн көлүнүн катарында. Анан окута баштады. Ошондо кээде мындай чыбык менен жазылып койчу эле, жакшы даярданбай келсең. Анан ошондон баштап Маалим Сани менен окуганды үйрөнгөнмүн. Аптек деп койчу эле. Аптек деп билесиз го? Ошого түшүп калганмын. Анан чоң энем дагы бир небересинде анда китеп тартыш болчу. Маалим Саниди берип коюп, мен ошону аягына чейин жаттай албай калганмын. Ошого азыркыга чейин өкүнөм. Кийин энеме дагы таарынып жүрдүм. Эмне аны берип койсуң, мен жаттабайт белем депчи. Анан ошол бойдон бирок кийин мүмкүнчүлүк болгон жок кайра окуп кайталаганга. Кызыктуусу мен унутуп калдым да окуганда. Японияда жүргөндө бир Амин деген бир группалашым бар болчу, Бангладештик мамлекеттик кызматкер. Ачып алып баягы Вайлун ликулли хумазатин лумаза деген сүрөнү окуп атат. Окуганды билесиңби десем, билем деди. Анан мен эстедим да, мен деле билет элем го, эмне унутуп калдым деп. Ошо жакта бир египеттик аалым бар болчу, биздин имамыбыз, Коби мечитинин имамы. Ошого бардым. Барсам ал аябай жакшы киши болчу, отурду дагы үйрөтө баштады. Билесизби? Кетпейт турбайбы? Мен аны унутпаптырмын да. Бир окуганда эле жанданып кетти да. Ошентип анан аз жолу экөөбүз алек болуп отурдук илим менен. Ошондон баштап кайра эсиме келди дагы. Анан кайрадан окуй баштадым. Окуганда анан сездим да баягы жүрөктүн бир жумшаганын, жүрөктүн бир тынчтанганын. Ошон үчүн Япония менин өмүрүмдө бир чоң мааниге ээ. Японияга ошондо кантип программа менен кантип барып калдыңыз? Булардын GDS деген программасы бар. Кыргызстандын мамлекет кызматкерлеринен 20-ны тандап, биз экзамен менен өткөнбүз. Анан окуганы кеткенбиз. Абдан жакшы жылдар болду, анткени алар стипендияны төлөп берчү. Биз болгону окуучубуз, керек болсо айтчу да, мындай иштебегиле деп. Иштесең айдап ем деп айтчу да. Иштеген далагда болуп калбасын деп. Бирок кээ бир кыргыздар мындай жолун таап иштечү. Чын айтайын, менде да болом. Мен да иштеп, анткени апама жардам берсем, үйлүү болсом, машиналуу болсом деп, мен окудум дагы 2 жылда $20,000 таап да келгем. Ошондой күндөр болгон. Анан ал жака барганда чындыгында абдан стресс болгон. Бир эми бул жакта бир проблемалар болгон. Жараткан сыноосу да. Ал жакта болсо жаңыдан барганда тилди билбейм. Жазууларда ба жүргөнүбүз желесинде болуп, анда окуй албайсың. Канжи деп коет, биз иероглифтер деп коет эмеспи? Бүт дүйнөдөгүлөр бири-бирине окшош, япондор эч кимге окшошпойт да, мындай. Жан дүйнөсүн оңойлук менен ачпайт, ушундай эле болот да. Ошентип жүргөн мезгилде бир кызыгы япондордун ушунусуна абдан ыраазы болом. Сабактан чыгабыз, мороженое жейбиз, япон тилин үйрөнгөнбүз интенсивдүү түрдө. Ал жакта эми Лаостон бар, Вьетнамдан бар, Монголиядан бар, ошол эле Филиппиндерден келгендер бар, Камбоджадан бар, Казакстандан бар. Ошолор менен баарлашып бильярд ойнойбуз, кээде бир чыгып алып топ ойнойбуз. Бирок эч бир көңүлүм көтөрүлбөй койду да, эмне себептен андай күндөрдү башымдан өткөргөн эмес элем. Анан бир карасам эле praying room деп туруп айдын сүрөтүн тартып коюптур. Бул мусулмандардын ибадатканасы экен да. Эмне үчүн япондор муну жасап койду десем, ошол борборго бүт дүйнөдөн командировкага келишет экен. Арасында араб дүйнөсүнөн келет, мусулмандар келет, ошолордун намаз окуганын эске алып даярдап коюптур да. Анан кирсем англис тилинде китептер бар экен. Ача койсом эле мага керек сөз да. Баягы жан дүйнөмө бир майдай жакпадыбы.
ошондон баштап перерывка чыккан сайын кирип 2 рекат намаз окуп, ошол жерден ошо китептерди окуп, дуа кылып, зикир кылып, тилек кылып отуруп, жан дүйнөм ушундай бир жаркырап кетти да, көңүлүм көтөрүлүп, баягы күндөр аркада калчу. Ошон үчүн Японияны менин өмүрүмдөгү бир орду аябай чоң. Ошол жакта мен айтат элем, динге болгон мамилем, динге болгон катышым башкача деңгээлге чыкты деп эсептейм. Япония тууралуу бир китеп жазган экенсиз. Ошол китеп кандай эмелер экен, кандай жакшы нерселер бар экен ошол китепте? Эми Япон кереметинин сыры деп айтпадымбы, баягы жакшыга жана жакшынын шарапаты деп коет. Руслан деген бир жигит барып калды, тышкы иштер министрлигинде иштеген. Бизден 1 жыл кийин. Ал азыркы эле Кыяз Молдокасымовдун бир тууган инеси экен. Анан Кыяз Молдокасымов ошол мезгилде Кыргыз Тусу гезитинин башкы редактору эле. Айттым, агаң айтчы, эгер мен макала жазсам чыгарып береби деп. Анан сүйлөшүп коюптур, агам жазып жөнөтсүн деп атат деди. Унутуп калыптырмын. Кийин агам күтүп атат дегенден отуруп алып түнү менен жаздым, эртеси менен жөнөтүп койдум. Анан ойлоп атпайм, ушу менен бүттү десем, макала чыкканда интернеттен карасам, уландысы бар деп коюптур да. Деп отуруп алып, анда мен диссертация жазып аткан мезгилим, айкидого барчумун. Иштерим толтура болчу да, мындай жаным тынч эмес. Иштеген учурларым болчу эле. Сабактарда аябай көп болчу. Күн сайын ушундай материалдарды окуйсуң, тил үйрөнүп жүргөнмүн. Анан убакыт таап дагы бир макала жазсам, ал жарыяланыптыр, анда да уландысы бар деп коюптур да. Анан эмне кылышымды билбей, ошондон баштап растейдиле отурдум да, атайым күтүп атат экен деп. Анан улам чыга берди, окугандар көп болду, апам да күтүп окуй баштады. Ошентип отуруп, анан жазып аягында топтогондо бир китеп болуп калды да. Ошон үчүн Кыяз Молдокасымовго чоң рахмат. Кээде адамга мындай түрткү бериш керек экен да, мотивация бериш керек экен, кээде ишениш керек экен, кээде бир тапшырмаларды коюш керек экен. Эгерде өзүмө койгондо бул китеп жазылбайт эле. Алла Таала ошондой инсандарды себеп кылды. Кээ бир Японияга барып келген адамдар эме деп айтат да, мындай япондор булар мындай жүрүш турушу мусулмандар депчи. Буларга мындай калеме эле жетпейт депчи. Ушуну ошол жактагы биздин имамыбыз да айткан. Аябай жакшы киши болчу. Өмүрү узун болсун, анда бери көрө элекмин. Ошол киши айтканда, булар мусулман болгондо, келме айтып койгондо бейишке бизден мурда кирет болчу го депчи. Эмне себептен дегенде, ошол мечиттин алды авто токтоп турган жер болчу, парковка болчу. Анан таң калыштуусу эч качан туш келди жерге коюп койбойт да. Биринчи келген адам эң түбүнө барып коет, андан кийинкиси андан кийин коет, ошентип катар тизип келет. Буларда ушундай тартип бар. Бул бир. Экинчиден, бирөөнүн бутун тебелеп алсаң деле, оозунуп келип алып биринчи кечирим сурайт болчу да. Убакытты бизге окшоп эртеңдерден, бүрсү күндөрдөн, түштөн кийин деген түшүнүк жок. Жолгабыз десең дароо саатын сурайт, күнүн сурайт. Анан мисалы 2-3 күн кийинкини айтсаң, органайзерин алып чыгат эле да, ал күнү бош эмес экен деп, анан бир күндө айтат да. Анан дароо айтат, канчада каерде деп. Анан Саномия станциясы десең, Саномия станциясынын аягында дейт да. Акыры отуруп анан 3-төн 3 өткөндө поезд келет экен, мен бир мүнөттө чыгам, 3-төн 4 өткөндө чыгыш тарабында дарак бар, ошонун түбүндө деп ушундай болчу да. 1 ай кийинкиге же 1 жыл кийинкиге дайындасаң деле эскертпесең болот да, ошол күнү ошол жерде япондун турганын көрөсүң. Анан бир жолу биз япон тилин үйрөнүп атканбыз. Анан кыргыздардын бир бөлүгү Кюшуга жөнөп калды, өздөрүнүн университеттерине. Биз ошолорду узатып коюп, бир 2-3 мүнөт кеч кирдик да. Анан кеч кирсек, япондор аябай таң калып атат да, бул эмне кылганыңар депчи. Анан болгону 2 мүнөткө десең аны түшүнө алган жок да. Буларда 2 секунд кечиксең дагы өтө бир орой. Мындай алар кабыл албайт мунучу, убакытка аябай так болот. Анан үнүн көтөрбөйт. Жардам сурасаң эч качан билбейм деп кетип калбайт, бизде мынтип кетип калат го. Не знаю деп коюпчу, андай жок да. Бир жолу бир кыз мага жардам берем деп, ал поездден калып калды, мен кетпедимби поездде. Чуркап келгенде мен бул жерде турам, жабылып калды да, ал калып калды. Алар эсептеп жүрөт, ушунчалык жүрөгүм ачышкан. Болгону мен билетти 2 сатып алыптырмын, кайра кантип ошону машинага киргизишти билбей атсам, ал өзү да билбей, кетип эле калбастан бирөөнү чакырып келип, ал мага жардам берип атса, ошону карап туруп кечип калды да. Ошондой жактары бар. Ошон үчүн Японияда мен мисалы карызга берсем ойлонбойт болчумун. Себеби буларды алдап кетүү деген түшүнүк жок. Бизде бир шустерлер бар го, жанагындай шылуундар, окуяларын айтып берсең күлөбүз го. Андай десаңлар ушундай да болобу деп таң калышат да. Ошон үчүн чындыгында эле ошондой. Негизинен азыркы учурда мусулмандар кандай сапаттарга ээ болуш керек сиздин көз карашыңыз боюнча? Биринчиден убакытты туура пайдаланыш керек го. Анткени азыр убакытты уурдай турган факторлор көп да.
мына чөнтөк телефону бар го, бул адамдын эң өкүнгөнү убакытты туура пайдаланбаганы болот экен да. Акыретте биринчи сурак убакыттан дейт го. Убакыт деген ушундай дейт, колуңда кушуңдай, таптаганга жараша түшүн берет кызылдай. Ошон үчүн мен убакытты пландаган мусулмандар болсок деп айтат элем. Ким убакытты туура пайдаланса, ошол адам ийгиликке жетет. Экономикалык жактан, илимий жактан, социалдык жактан, интеллектуалдык жактан, руханий жактан. Анан экинчиден башында бирик болгучу дейт, жүрөгүндө эрки болсун дейт да, мындай эрктүү инсандар болсок экен. Чоң эле мындай пландарды койсок экен, духубуз күчтүү болсо экен, анан ынтымактуу болсок экен, баскан турганыбыз, кылган эткендерибиз, адеп акылыбыз башкаларга өрнөк болсо экен деп тилек кылам да. Анткени карасаңыз, сахабалардын убагында мусулмандар мендей бол десе адамдар ээрчиген да. Антип айткан эмес, бирок антпесе деле ээрчиген. Алардын баскан турганы, кылган эткендерин, амалдарын көрүп. Азыр эми биз мендей бол десек, ээрчиби чоң маселе да. Мисалы айтат эми, сен деле чегесиң, мен деле чегем. Сен деле уктайсың, мен деле уктайм. Сен деле жалкоосуң, мен деле жалкоомун. Эми атым өзгөртөйүнбү деп койсо, эчтеке кыла албай калабыз да. Ошон үчүн Японияда бир отуруп калдык орозодо. Мындай чай ичип отуруп, арабтар отурат, бангладештиктер отурат, малайзиялыктар отурат. Иши кылып, бүт мусулмандар арасында мен да бармын, анткени ооз ачуучу болчу да. Ошондо бирөө айтып калды, биз мусулмандар жакшы элбиз, кыйын элбиз, бирок биз жөнүндө жаман пиар бар, кара пиар бар. Булар андай мындай деген бир туура эмес нерселерди айтып атышат, эле ошого ишенип атат дегенде бир япон мусулман отуруптур. Аялы индонезиялык экен, ошону жакшы көрүп калып, динди кабыл алып, ушундай угуп отурду дагы, ал бирдекени айтты да. Мен сахабалардын убагында чорный пиар болгон эмеспи деп. Алардын убагында биздикиден да жаман кара пиар болгон, бирок ал жуккан эмес, анткени алар ага татыктуу меселе. Алардын баскан турганы, деңгээл такыр башкача болчу. Азыр бизге бир аз эле кара пиар кылса жарашып калып атпайбы десе болобу. Ушул аябай таасир эткен да. Ошон үчүн ынтымак болуш керек. Анан баягы максат менен амал бирге кетсин да. Максатты коюп амал кылбасаң, алда пайдасы жок экен. Амал кылып максат койбосо, бул деле пайдасы жок экен да. Баягы кайыктын дейт, эки калагында эки жазуу бар экен. Бир жагында максат, бир жагында амал. Анан эмне үчүн эки жакта эки жазуу дегенде, бирин токтотуп коюп, бирин иштетсе адам ордунда тура берет экен да. Ошон үчүн максатыбыз так болсо, анан амал кылсак, анан мындай кечиримдүү болуш керек экен да. Ким кечиримдүү болсо, убактысы дагы эконом болот экен, энергиясы да эконом болот экен, жашоосу да эконом болот экен, ден соолугу да эконом болот экен. Анан мына медреселерде көбүнчө кол өнөрчүлүк үйрөтүп атат, Мен каалайт элем айтини үйрөнсөк, биз илим билим жагынан алдыга чыгыбыз керек да. Мусулман дегенде эле бир бурчта отуруп алып сүкөт кылып, зикир кылып, дуа кылып, намаз окуп отурган киши эмес, активдүү, бирок баардыгын жараткан ыраазычылык үчүн кылган лидер болсок деп эле тилейм. Бизди көрүп өрнөк алса, аркабыздан ээрчисе, биз дүйнөнү бириктирсек, илим менен, билим менен, маданият менен, жакшы жүрүм турум менен, кенен ой менен, ой чабыт менен деп тилек кылам. Кээ бир адамдар айтат го, мындай 5 мал намазга убактым жок депчи. Анан сиз 5 мал намаз окуп атасыз, көп аябай иштерди кылып атасыз. Ошол баардыгына кантип жетишип атасыз? Анан ушул убактым жок дегендерге кандай кеңеш берсек болот? Мен бир досум айтып калчу, улан деген досум, жалкоонун убактысы жок деген. Чын карасаң, мен азыр Чынар Эдилова деген казак кызы го дейм, ошол абдан жакшы китеп жазыптыр, тайм менеджмент жөнүндөчү. Бардык нерседе мына дүйнөдө акчада миллиардер дагы бар, миллионер дагы бар, бирок убакытта миллиардер жок дейт. Бардыгына 24 саат бирдей эле берилет. Сизге деле, мага деле, байга деле, кедейге деле, чоң бизнесменге деле, кайыр сураган кишиге деле бирдей эле берилет экен да. Аалымга деле, жахилге деле бирдей берилет дейт. Ким утат дейт, ким убакытты туура пайдаланса ушул утат экен да. Баягы арабтардын деле макалы бар го, убакытты сен кеспесең, убакыт сени кесет деп. Анан убакыт сенсиз деле өтө берет. Мына өткөн жылы 23-жыл болчу, быйыл 24-жыл. Биз жок болсок деле, эчтеке кылбасак деле жыл кете берет. Сен кандай тосуп алдың, кептин баары ошондо да. Ошон үчүн убакыт жок деген бул жөн эле шылтоо. Ошон үчүн айтат элем, бир жолу ушундай бир уйкаш сөз чыгып калды. Убакыт жетпей турган нерсе да, бул кетпей турган нерсе эмес, жетпей турган нерсе. Ошон үчүн ким эгерде намазга убакыт таппаса, ал башка эчтеке убакыт таппайт. Ким намазга убакыт таппаса, бул бактылуу болгонго убакыт таппайтам деген эле сөз да. Бакубат болгонго, бир жолдун ачылышына нурданганга убакыт таппайтам деген эле сөз. Мисалы телефон эми убактым жок деп зарядтабай жүрө бербейсиң. Анда бир темир болуп калат, анын пайдасы жок, эгер заряд болбосо. Канча кымбат калбы болгону бир темир ыргатыш керек ан. Ошол сыяктуу эле биринчи намазды коюш керек да, убактым болгон намаз окуйм дебеш керек.
Анткени ошону менен убактың иретке түшөт. Кыргыздын бир сөзү бар го, иресиз иште ийгилик болбойт деп. Чындап эле мындай кээде турмушта деле айтып калам да, казан аяк кагышпай койбойт. Анча мынча бир аялың ачууң келип калганда намаз болуп калат, намаздан кийин ачууң таркап кетет. Же ал деле намаз окугандан ачууң таркап кетет да. Кээде бир оюңа жакшы эмес пикир келет, ошону аткарайын деп атканда намаз болуп калат, бүткөндөн кийин издеп да таппай каласың. Мен муну намаз окуп алайын, андан кийин сазайын берем дейсиң. Кийин ошол сезимди кубаласаң да таппай каласың да. Бул жүрөктөрдү бириктирет, адамдын жан дүйнөсүн тазалайт, рухун байытат. Ошон үчүн убактым жок деп алданба. Сенден бай адамдар, сенден иши көп адамдар, сенден ийгиликтүү адамдар, сенден даражасы чоң адамдар аларды убактап атпайбы? Же болбосо азыр видеодон көрсөтүп калат, колу жок, буту жок намаз окуп аткандар бар. Биз кандай бактылуубуз? Мисалы, колу жок болсо кантип таратылат деп ошону ойлонуп берем да. Ооруган боюнча мына мисалы, Айып пайгамбар кандай катуу ооруган, андай ооруган тарыхта эч ким болбосо керек. Ошондо деле таштаган эмес да, жүрөгүм менен тилим калсын, тилим менен зикир кылайын, жүрөгүм менен ушундай бир берилейин жаратканга деп тилек кылган эмеспи. Кедейлик боюнча Иса пайгамбарга эч ким жетпесе керек эле, бирок ал ибадатын таштаган эмес да. Азыркы байлардын баары бириктиргенде Сулайман пайгамбарга жетпейт. Ал адамдардын эле эмес, жиндердин да падышасы болгон, макулуктардын падышасы болгон, бирок ибадатты биринчи орунга койгон да. Юнус пайгамбардын, Юсуп пайгамбардын тарыхтары, ал чоң кызмат иштеген билесиз. Ошон үчүн пайгамбар исламдай колу бош болгон киши болгон эмес да, бирок карасаңыз үй бүлөсүнө да убактап атат, ибадатка да убактап атат. Иши кылып мисалдар аябай көп да. Ошон үчүн убакыт жок деген менимче шылтоо го дейм. Убакытты ченеп берген, бирок берекеси менен берсин деп тилейли. Ушул убакытты туура пайдаланалы, анткени акыреттеги биринчи суракта убакыттан болот экен. Анан убакыттын берекесин берген да ошол намаз деп эсептейм. Мен керек болсо командировкада жүргөндө дагы биринчи орунга ушул намазды коем. Сонун. Мен Деңиз байке биздин подкасттардын комментарийлерин окуп турасың, анализ кылып окуп, адамдардын ой жүгүртүүсү кандай болуп атат деп. Анан арасында көп комментарий жазгандардын бири ушул неме деп жазгандар болчу да, эсимде. Ар кайсы көрүүдө албетте ушундай адамдар чыгып калат. Айтат, ушундай жан дүйнөм сыгылып аткан болчу дейт да. Ушундай кыйналып, кысылып, ушул аны силердин подкастыңарды көрүп калдым. Анан жүрөгүм жылып калды. Мындай көз карашым, ойлорум, мындай эс алып калдым деп жазышат да. Анан мен ойлойм, азыр чындыгында ушул шаарда, ушул ар түрдүү жумуштар менен аралашып, тагдырга байланыштуу кыйналган адамдар көп да. Негиз бир мусулман адамдын психологиясында, түшүнүгүндө ушул биз кыйынчылыктар менен кандай күрөшүшүбүз керек, кандай позицияда, ошол маселелерди кандай чечишибиз керек, ушундай бир сунуш пикириңизди айтып койсоңуз. Эми стресс дегенди биз бала кезде укчу эмеспиз. Азыр жаш балдар деле стресс болуп атам деп. Ойлонойм, өзү негизи билесизби, ушул сөздү айтпай эле коюш керек да. А дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот. Сага жугат, ошол жармашып калат. Ошон үчүн сөз бир энергетикасы бар да. Тилиңден жакшы нерсе болсо, дилиңде ошол нерсе болот деп бекер айтпайт. Тил дилге таасир этет. Мисалы, тикенек десең, дилиң деле жыргап кетпейт да. Чочко деп койсоң, дилиң деле жыргап кетпейт. Бирок гүл десең, роза десең, атыр десең, ошого жараша дилиң дагы мындай жаркырай түшөт да. Ошого мен айтат элем, тилден ушул сөз чыкпай эле койсо. Меге баары бир. Мен өзүңдөн угабы, башка бирөөгөн угасыңбы, ушул сөздү уксаң, ошого жараша иштеп берейин дейт экен да. Клеткаларда ошондой экен да. Ошон үчүн оозунан бир позитив сөздөр чыгыш керек да. Анан бул бир, экинчиден эми элестетип көрүң, стресс кимде болсо болот. Азыркы мына Газадагыларда болсо болот, Палестинадагыларда болсо болот, Украинадагыларда болсо болот. Алар деле интервью бергенде күлүп жайнап берип атпайбы? Сенден дагы акыбал оорулорду бир ойлоп коюш керек да. Ошол жагы бар экен. Анан эми качан адам стресс болот? Күнөө кылганда стресс болот экен адам. Анткени жан дүйнө карарат да, жүрөк карарат да. Аны биз сезбейбиз, билбейбиз. Биз ойлоп атабыз, мындай эч ким билбей калат, эч ким көрбөй калат деп, бирок жараткан көрүп турат. Өзүңдүн рухуң көрүп турат, өзүңдүн абийириң көрүп турат. Ошон үчүн ким күнөө кылса, жаман иштерди кылса, ошол адамдарда стресс болот экен да. Колдон келсе, көбүрөөк тобо кылыш керек, жараткандан кечирим сураш керек. Эч кимге көрсөтпөй, ыйлап кечирим сураса, кадимкидей адам жеңилдеп калат да. Көз жаш менен стресс чыгып кетет деген сөз бекер эмес экен. Анан колдон келсе, баягы бирөөлөрдүн жаман иштин аркасынан жакшы иш кылып коюш керек экен да. Баягы садага берип, кайгырып турган көңүлүн көтөрүп. Бирөө үчүн жашаган адамдар бар го, ошолордон стресс болушу мүмкүн эмес. Адам өзүн өзү ойлогондо, эгоист болгондо көп стресс болот да. Ошон үчүн агамдын көңүлүн көтөрөйүн, атамдын кабар алайын, апамдын батасын алайын, муктаждарга жардам берейин деген кишиде андай стресс болбойт экен. Анан ушундай бир кыйналып турганда, дарат алып 2 рекат намаз окусаң, кадимкидей жашооң башкача боло түшөт.
бул дагы анан зикир менен жүрсөң баягы жүрөгүң эс алат деген сөз бекер эмес экен да. Ошон үчүн адам таза жүрсө, руху таза болсо, ниети тилеки таза болсо, амалдары жакшы болсо эч качан стресс болбойт. Кудай ушундан сактасын, көңүлүбүз көтөрүлүп жүрсүн. Мен дайыма айтат элем, бирөөнүн көңүлүн көтөр. Көңүлүн көтөрбөсөң жок дегенде көңүлүң чөгөрбө, ошондо өзүңдө көңүл чөкпөйт. Нуржигит байке, үй бүлө тууралуу сурагым келип атат. Сиз ошол жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз? Анан жубайыңызды көргөндө бул менин тагдырым деп кантип түшүндүңүз? Эми бир окуя болгон. Андай окуя кайра болбой эле койсун. Ошондо бир топ адамдар башка жактарга качып каргыс болгон да бул ошо окуясында. Ошо мезгилде мен досумдун үйүнө барып калдым. Ошол жерде бир топ адамдар жүрөт. Бул досумдун атасынын бир тууганынын кызы. Ошол жерде баягы көзгө бир көрүндү, бирок эми көз сактайбыз да. Эми ошондо бир ойлоп койдум. Эми көз сактадым, бирок эми көрүп калдым да. Ошол бойдон эми качан көрүшөбүз, көрүшпөйбүзбү деп жүргөн мезгилде ошол досум дагы бир тойго чакырып калды арадан бир топ өткөндөн кийин, жакшы күндөр келгенден кийин. Тойго барсам ошол жерде жүрөт. Анан ошондо бир пардасы ачылды да, айтат го, пардасы ачып койсо мындай жакшы жагы көрүнөт депчи. Эмне үчүн ушунча миллиард эркек бар, миллиард аял бар, арасынан көңүлдөр төп келгендер аз эле болот. Ошо бирине бирин жакшы жагын көрсөткөн пардасын ачып коет экен да. Анан ал жерде деле эми сүйлөшмөк белек. Мындай сыр бербейсиң. Атасы апасы отурат, досум өзү байкап турат. Бирок эми мага чай куюп отуруп калды. Ошого да канимет. Анан ошондон кийин дагы бир жерде мындай паркта айланып жүрсөм, мороженое алып алайын дегем, мен мороженое жакшы көрөм. Ошентип турсам, аркамдан учурашкан бирөө, карасам, кайненем кызы менен турат, баягы көрүп калган да. Анан ошондо пардасы толук эле ачылды окшойт. Бирок эми эмне дейм, кантип жолугам деп. Ошондо мен журналист катары өзүмдү тааныштыргам да. Бир досум бар болчу, мен бир интервью алам, эгерде чыгарсам чыгарып бересиң десем, чыгарып берем деди. Кайда иштейсиң десем, бир жерде иштейт экен, банкта иштейт экен. Ошол банктагы акыбал жөнүндө мен бир иликтеп аттым эле деп телефон чалып, анан ошо аялымдан интервью алып бардым. Анан айттым, аялым жагып калса интервью чыкпайт. Колун сурайм, эгер жакпай калса, мына интервьюң деп колуна карматам дагы. Анан кете берем дедим. Анткени өңү келбети башка, жан дүйнөсү кандай, сөзү кандай уккун келет да. Бирок мен билесизби, сөзүн укканчак деле меники экенин түшүндүм да ошондо. Анан жөн эле үйүнө жеткизип койдук. Жанымдагы досум болчу, таксиде эле айтып койдум. Ошол болду, дароо эле апамды жибердим. Мындай кол кармашып, багарылап жүргөн жокпуз, ага мен жол да бербейт элем. Бардым, калганы апабыздын, эжелерибиздин дипломатиясы менен, Кудайга шүгүр, ошентип тагдырыма буйруп калды. Дароо эле макул болдубу? Эми албетте, ошо досумдун апасын салдык, аябай дуба кылдык, тилек кылдык, иш кылып көндүрүштү да. Канча балаңыз бар, Нуржигит байке? Баланын санын айтпайт деп коет го. Жок, эми мен негизги макул кийинки суроо менде мындай болчу, ушул азыркы учурда ата эне катары, ушул албетте ар бир ата эне балдарынын, уулдарынын, кыздарынын мындай бир дин менен жашаганын, үйрөнгөнүн көргүсү келет. Анан албетте биз башкаларга жакшы сабак бере алабыз, бирок өзүнүн балдарыбызга бир таасирдүү сабак берүү кыйын келет бизге. Туура. Ошого балдарыңызга динди кантип үйрөтөсүз, кандай жолдорду колдоносуз, жакшы бир кеңештерди берип койсоңуз, мен жеке өзүм үчүн да өтө пайдалуу болот. Ушуга чейин Денис мырзанын суроосуна жооп берип койбоймунбу? Баягы үйлөнгөн боюнчачы бирдеке унутуп калыптырмын да. Албетте, баягы жуучу түшүп барганда мага кат келди. Апаңыз келиптир го деп. Эмне дешимди билбей жазган жообумду карасаңыз, ооба, жашыл түс менден болду деген. Ошол жашыл түс менден болду деген жообуңуз аябай башкача жооп болду дейт да. Кээде ушундай бир оригиналдуу сөздөрдү Кудай таала берип койт экен. Ишти оң келтирердечи, анан барды ооба деп токтоп калганда балким башкачараак жооп келмек да. Ошол нерседи ойлонуп турган окшойт. Анан эми Кудайга шүгүр, Алла таала ушунча кыздарды берди, уулдарды да берсин. Дуа кылып коюңуз. Амин. Анан чындап кыйын боло бересиң, бирок балага келгенде башкача экен. Мен жакында бир Сергей Ем деген тренерим бар, фитнес боюнча. Ошол кишиден бир нерсени уктум да. Баланы дейт, биз сүйөбүз дейт. Сүйгөндөн кийин аяп коебуз дейт да. Сүй бирок аяба дейт. Сүй бирок аяба дейт. Мен дейт, анын аябай жакшы баласы бар, Тарас деген.
азыр спорт менен машыгат, өзүнө жардам берип жүрөт. Эртең менен 5:30 залды ачат, баласы кошо келип кошо машыгат. Ошо балама дейт канча каражат кетирдим дейт. Тил үйрөнсүн деп Малайзияга жөнөттүм дейт, бирок мындан оңолуп кеткен жок дейт да. Ошончо каражатын догоротуп эле жырга ойноп келди дейт. Көрсө мен аяп жүрүп турмун дейт. Азыр аябай калдым, бирок баламды ушунчалык жакшы көрөм дейт. Балам кадимкидей өзгөрдү дейт. Ошон үчүн биз баягы эртең менен турбай эле койсунчу, мейли уктап алсынчы, жаш бала эмес ал. Сага жаш бала көрүнөт. Мен деле азыр апама жаш бала көрүнөм. Мисалы, биз бала кезде 5-6 жашта уй кайтартып чыгарып ийчү, кой кайтартып чыгарып ийчү, кечинде кой жок болуп калса, бар таап кел деп колап чыкчу. Ошондо да стресс болгон эмеспиз. Азыр эми чоңойбой койдук го. Азыр мындай балдардын чоңоюшу кыйын болуп атат да, бир 20-га чыкса деле жолдо адашып кетпесин дегендей бир мамиле болуп атат, ушул туура эмес экен. Анан эми эркек сырткы тон деп коет, мен эми талаа түстө көп жүрөм, аялыман талаа кылып каладым. Куран окуганды үйрөтпөйсүңбү десем, үйрөттү, Кудайга шүгүр. Бир Мирлан деген досум бар, кызы жакшы бир илим алыптыр, карате боюнча чемпионга кыз болчу, бирок азыр медресеге келип үйрөнүптүр, ошол үйрөттү. Кыздарым окуп калды, Кудайга шүгүр, 2 окуп калды, азыр бирөөсү мектепке бар элек, ал окуй элек. Анан эми мындай бир ынандырып намазга жыгылса экен деп жүрөбүз. Өздөрү Мариф мектебинде окуйт, аябай жакшы окуп атышат, Кудайга шүгүр. Экөө тең 5 окуйт. Тилдерди да үйрөнүп атат, спорт менен да машыгышын каалап атам. Бирок эми ибадат болсо көңүлүң ток экен да, анткени сен дайыма карап жүрө албайсың да. Бир жака кетсе дагы түз жүргөнүнө көзүң жетет, жараткан жардам берип атканына көзүң жетет. Ошон үчүн аябай эле бул келгенде, азыр эми каникулда жүрүшөт, айыл тарапта. Келгенде талап кылып эле ушу өзүм эле киришем го деп отурам. Бирок намазды бир окуп, бир окубай жүргөн мезгилде эми азыр балакатка жете элек да. Бирок балакатка жеткенден баштап колдон келчи аракет кылабыз, намаз менен жашашына бир шарт түзөлү деп. Карате жөнүндө айттыңыз. Ошол биз мындай укканыбыз боюнча сиз Кыргызстанда карате федерациянын президентисиз. Ошол бул кандай болуп калыптыр? Анан карате менен канча жылдан бери машыгасыз? Эми бала кезде Брюслени көрүп чоңоюп атып бардыгыз эле. Ага чейин Митхун Чакраборти жанагы Тансар диско чачачах деп келип туруп жалгыз өзү 20-40 адамды уруп койсо ошого ишенип жүрөптүрбүз да. Анан эмнегедир карасаңыз, бүт кинолордо каратистер да башкармадар, боксерлор эмес же бир барестер эмес. Анан ошого ойлочумун, карате деген окмуш экен деп. Жалгыз өзүң эле бир полту талкып коет экенсиң депчи. Кийин жанагы эрежеси уруш чыккандан кийин түшүнбөдүкпү. Ал болгону бир кино экенин. Бирок каратеге келгенден кийин мен бирдекени түшүндүм, бир мушташам, урам, жеңем деген ниет менен машыкпаш керек экен да. Каратенин мааниси такыр башка. Бул баягы суу кайнап турганда кайнаган токтобош үчүн дайыма отту ичкеретип, алдында отту жаңылап туруш керек. Ошол сыяктуу нерсе экен да. Бул дайыма өзүнүн үстүнө иштеп экен. Мисалы, мындай койгон 1 метр жерде бирок ушуну өмүр бою үйрөнүш керек. Бүгүндөн эртең жакшы, эртеңден бүрсү күнү жакшы болуп кете бериш керек. Адам ошондой эле нерсе го. Ошентип отуруп анан машыга баштадым. Жаш балдар, кичинекей балдар менен машыга баштадым. Мен президенттин аппаратында иштеп жүргөндө машыга баштагам. Кадимкидей акырындап үйрөнүп, каталарды үйрөнгөн сайын түшүнө баштадым да. Мунун бир философиялык жагы. Тынбай адам алдыга өсүп туруш керек деген нерсе экен да, бул карате деген нерсечи. Ошентип отуруп Иннокентий Николаевич Ан деген тренерим бар. Анан баягы кара курду алдым. Анан тренерибиз менен кошо жүрүп эле анан иштерге аралашып кеттим. Ошентип отуруп бир күнү мен президент шайлап коюшту. Азыр эми каражат табыш керек, уюштуруш керек, бул оңой нерсе эмес да. Бирок карате менен машыккан балдардын бир өзгөчөлүгү мындай сөгүнбөйт, көчөдө бир өздөрүн көрсөтпөйт, кичпейилдикке кошо үйрөтөт да. Анан баягындай бир кийимчен, айтор скиф деп коебуз, Shotokan Karate International Federation деп. F дегени, F дегени family дегендей да, бир үй бүлө сыяктуу. Ошон үчүн мен каратеден жакшы досторду таптым, өрнөктүү инсандарды таптым. Өтө бир пайдалуу жан дүйнөмө дагы, денеме дагы, бакубаттыгыма дагы пайдалуу бир мектеп деп эсептейм. Сонун мына биздин көрүүчүлөр өзү дагы көрүп, сизди дагы башка жагынан таанып атса керек. Бирок мен дагы кошумчалап койгум келет. Сиз мына спорт менен машыгасыз. Китеп дүйнөсүндө ушул китеп жазасыз, көп китеп окуйсуз деп билебиз. Ошондой эле сиз ырларды да жазасыз, өзүңүз дагы ырдайсыз дагы, туурабы? Мындай демек, мусулман адам ар тараптуу болуш керек, ар тараптан өнүгүш керек, туурабы? Бул албетте бүгүнкү күнүбүздө
ар бир мусулман биз күчтүү болсок, илим жагынан болсун, бүт тармактарды кошо алып кетсек абдан кандай сонун бир көрүнүш болмок. Чындыгында дүйнө эли бизге суктанмак дегендей. Бирок мына жакында биз кабарыбыз бар, Америкага барып келдиңиз. Америкада кыргыздар менен жолугуп келдиңиз. Ал жакта бир өзүнчө программа менен кыдырып келдиңиз. Ушул Американын жаштары менен, Американын кыргыз жаштары менен жана азыркы учурдагы биздин Кыргызстандагы жаштарыбыздын эмне айырмачылыктарын байкадыңыз? Балким ой жүгүртүүсүндө, балким жашоо стимулунда. Эми талай адам тарбиялайт. Мисалы пайгамбар алейхисалам сапарга чыгып тургула деген сөзү бекер сөз эмес экен да. Мисалы китеп окуудан дүйнөнү тааныйсың, жакшы инсан менен баарлашсаң дүйнөнү тааныйсың, тажрыйбалуу алым инсандар менен сүйлөшсөң дүйнөнү тааныйсың, ой чабытың кеңейет, ой өрүшүң кеңейет дегендей. Анан эл жер көргөндө кадимкидей ой өрүшүң кеңейет. Көп идеялар ошол жактан аласың. Ошол үчүн сыртта жүргөн балдар мындай өз алдынча жашаганга үйрөнгөн балдар. Баягы кыйын учурлардан чыгып кеткенге үйрөнгөн балдар да. Мен Санкт-Петербург шаарына барганда бир бала менен таанышып калдым, Өмүрзак деген. Аябай сонун бир сөздү айтты да. Кыргызстанда иштебеген мем дейт, бул жака келгенде иштеп калды дейт. Адам дейт талаага чыкканда таянар эч ким болбой калганда дейт. Баягы подушка безопасности деп коет го, ошондойуң жок болуп калганда дейт. Ушундай мээң иштейт экен дейт, ушундай жолдорду табат экенсиң дейт, таң калдым дейт. Ушул мем Кыргызстанда ушундай иштесем өмүр бою дейт, башкача деңгээлге иштемекмин деп атпайбы. Ал жака барганда бешиңден сылаган атаң жок, кыйналганда бир кучагына кирип эркелей турган апаң жок. Жашоо ушунчалык бир ал жакта эреже бар, эрежени эле сактасаң, эч ким мышыгыңды быштебейт, бирок конкуренцияда чоң, кымбатчылык, үй табышың керек, жашашың керек, бирөөгө бир таянбашың керек. Токтосоң аркага кетесиң. Токтосоң аркага кетесиң, биздегидей баягы жан баштап жатсаң сонунда деген жашоо жок. Ошон үчүн ал жака барып биздин балдар кыйналып отуруп азыр жетиптир да, баягы тепкич болуп дегенде бардык эле барганда жанагындай ташуучу болуп иштешет экен. Баягындай пиццаларды ташып, анан таксиге түшөт экен, анан бара кыйындары бизнестер ача баштайт экен. Ошентип кафелерди ачат экен азыр биздикилер. Кафелеринде бир эле кыргыздар эмес, Дуа деген кафеде болдум. Ушундай адам батпай калат дейт. Кезекке туруп жазып калабыз дейт да. Ошол жактарда болдук, Арзан деген дүкөндө болдук, кафеде болдук. Мен бул жактан кыргыздын тамактарын алып барсам, курут майлардан бери сатып атпайбы? Өзүнчө эле Кыргызстан, кээ бирлерине англис тилинин кереги жок болуп калып тур ал жакта. Карап туруп биздин эл кыйын эле экен. Биз баягы Кыргызстанда жалкоо экенбиз, бирок тышка чыкканда кыйын эле экенбиз. Эми кыргыз таун курабыз деп атат да. Эмне себептен дегенде, ал жакка барганда ойлонуп өткөндө, биз Кыргызстандын маданиятын билебиз, ата журт менен мамилени сактайбыз, балдарыбыз бул жактык болуп бир жолу унутуп калбасын деп, тилди, маданиятты үйрөтүш үчүн азыр кыргыз таун уюштурабыз деп атат да. Айтор ал жакта бир колунан иш келген, максаттуу, сыймыктана турган жигиттер аябай көп экен, көп тилдерди сүйлөгөн. Бирок эми бир ойлонгонум ушул да, биз көп тил эле эмеспиз, индустарда, кытайларда болуп болсок мейли эле, балдары кантер экен. Бир жолу ошол жакка ассимиляция болуп, тилди, маданиятты унутуп калса, эң чоң трагедия ушул болобу деп ойлонгонум ушул. Биздин жаштарыбыз азыркы учурда эми көп семинарларда ошо региондорду кыдырып атасыз. Ушул жаштарыбыздын пикирлери, көз караштары кандай болуп атат? Жөнөкөй салыштырмалуу сиздин, мисалы үчүн, сиздин жаштыгыңыздагы жаштар менен азыркылардын кандай бир өзгөчөлүктөрү, айырмачылыктары бар? Чоң катайчылыктардын бири, мисалы, кайнене келиндин проблемасы ушундан чыгат да. Биз кол менен эле кир жууйт элек деп, азыр кол менен кир жуuш бул зарыл деле эмес да. Азыркы замандын жаштары такыр башкача. Мен мисалы өз алдымча, мисалы бир каникулга кетип, анан сузактык досум бар эле, каникул бою келип кеткен эмесмин да, алыс деп. Азыр эми адамдар, ошо курактагы балдар Америкага барып келип атат. Дүйнө кичирейип кетти. The world shrinking деп коет да. Коммуникация аябай күчөдү, транспорт аябай күчөдү, технология аябай күчөдү. Мисалы мен бир 20дан өткөндө көргөн нерсени азыр кичинекей балдар бир жашта көрүп коюп атат. Азыркы балдардын мындай ой жүгүртүү структурасы, деңгээли такыр башка. Мен ишенем, азыркы жаштар кыйын го деп ойлоп атам да. Азыркы жаштар кыйын, бирок ошол сотканын ичине кирип кетип, убактысын туура эмес кетирип атабы, энергиясын туура эмес кетирип атабы деп атабыз, ага да биз күнөөлүүбүз. Мындай башка бирөөнү аңдыбасаң да балаңды аңды деген сөз бар. Анткени эң чоң ийгилик балаңдын жакшы чыгышы. Өзүң дүйнөнү багынтсаң да балаң жаман чыгып калса, мындан өткөн жаман нерсе жок да. Карылыкта жаман сөз угуп отурсаң балаң үчүнчү. Ошо кыргыз айтат го.
атасы жаман болсо дейт, баласы жакшы болсо төрдө отуруп сый табат дейт. Атасы жакшы болсо, баласы жаман болсо төбөсүнөн ит кабат деп коет. Ошон үчүн азыркы жаштарда мындай чоң максаттар бар. Мисалы, бир адамдан бир китеп кандай долбоор, ушул балдар Кыргызстанды өзгөртүп койду. Гос секретарь таппаган идеологияны булар таап койду да. Мурда мен барган мектептерде авторитет тентек балдар эле, баягы аракет балдар. Азыр барганда ошол мектептерден жакшы окуган балдар, жылына 60 китеп, 100 китеп окуган балдар авторитет болуп калыптыр. Ой өзгөрсө, көрөсүздөр, заман өзгөрөт, амал өзгөрөт. Ошон үчүн азыркы жаштарда мындай тил билгендер көп, чоң атадай болгондор көп. Бирок бир өкүнүчү мындай илим билимге кызыгуу биздегидей эмес да. Мисалы, мен теория госправа деген китеп бар эле, ошол аз эле болчу. Алексеевдики облустук китепканада болчу. Ошону кезекке туруп алып окуйт электер тең менен келипчи. Азыр эми Википедияда эле бар, жанагы онлайн режимде китептерди алсаң болот. Бирок анча мындай окуп аткандай көрүнүп атат да, университеттик программаларды. Мен дипломатиялык академияга барып бир күн сабак бердим да, ошо көзүм жетти. Баягы мурдагыдай бир көзүнөн от жанган балдар жок да. Балким ушу технология окшоп барып келип койдубу. Айтор азыркы жаштарда мүмкүнчүлүк да көп. Менимче булардын келечеги да жакшы. Болгону баягы жаштар болбой калды деген сөздөрдү айтып бербеш керек. Нуржигит байке, ошол китептер жөнүндө айттыңыз, мындай көп китептерди окудуңуз. Анан жаштарыбызга сиздин оюңузча мындай 5 китеп, кайсы 5 китепти сунуштайсыз? Эми мындай догма кылып бир китептердин атын айтканда деле тартынып калдым. Анткени бала кезде мисалы Майнридти аябай жакшы көрчүмүн. Жана баш ужак чабандес, ак кол бачы деп кыргызча окугам, Белый вождь дагы, Всадник без головы дагы. Анан кийин Толстой мага жагып калды. Анан баягы кичине мындай бойго жетип, анча мынча кыздарды карап аткан мезгилде Тургеневдин Дворянское гнездо деген, дворяндардын уясы деген китеби бар. Ошону окуп алып өзүмчө эле бир жыргап жүрөм. Анткени сүйүү жөнүндө болчу. Ошол урактарда Ришат Нюри Гүнтекиндин Боз Торгой деген китебин окуп калдым. Жанагы Чалы кушу деп түркчөсү бар эмеспи? Фериде жөнүндө, Камран жөнүндө сүйүүнү аябай баяндаган китеп да. Айтматов болсо мен үчүн качан болсо бул мегапланетада. Ошентип отуруп, кийин Жек Лондонго аябай кызыгып кеттим. Мартин Иденди окуганда ушундай да китеп болот экен деп жүрдүк. Бирок мен бир айтат элем, албетте Куранды окуш керек, хадисти окуш керек, калган нерсе өзгөрүп турат экен. Мына бүгүн мисалы Мамат Сабыровдун Ынак деген китебин окуп атып, бир макаланы окудум. Билесизби, көзүмө жаш келип кетти. Парламентте отурганмын, баягындай бир узак талкуу болуп кеткенден ачып окуй койдум бир аңгемени. Баягы таразачы кыз жөнүндө экен да, тараза деп аталат экен. Эми бир мындай карап отурса, базардын четинде таразасын коюп алып, жанагындай тунук айнек таразаны бир кыз турат дейт, ага барганда эле эч ким жок дейт да. Ошого атайын барып чөткөндө акча бериш үчүнчү, канча сом, 5 сом. Анан эртеси барып дагы түшөт экен. Анан 3-үчү күндө түшө бересизби десе, мен арыкташым керек, аялым айтып атат, текшерип турам деп, баягы кызга акча бере берет экен да. Кийинки жолу дейт, мойнум асылып тосуп алчу болду дейт, эркелеп, сүйүнүп дейт, байкам келатат деп. Анан пандемия болуп калды дейт. Пандемияда дейт өлүп кала жаздадым дейт. Аялыма керез муразымды далай жолой айттым дейт да. Менен болбой калдым окшойт, аябай ооруган күндөрү. Кудай таала мени аман кылды дейт. Анан пандемия мындай азайып, эл кайра турмушка жашоого мындай аралаша баштаган мезгилде дейт, мен да ишиме чыгып биринчи ошол кызды издедим дейт. Анан баягы кыз турат дейт, мени көргөндө ушундай сүйүнүп дейт. Байке, ушундай сүйүнүп атам. Атасы жок кыз да дейт. Атасы жок. Анан мен дейт ушу пандемия учурда сизди аман болсо экен, өлүп калбас экен деп аябай тиледим, миним да тиледи. Ошондо дейт кетип атып ыйладым дейт. Анан ушулардын батасы менен аман калган турбайбы депчи. Ошондой карасаңыз, кыска чыгарма, бирок ошондой бир таасирдүү чыгармалар бар да. Мен айтат элем, ушундай өзүбүздүн кыргыздын жазуучулардан ушул Мамат Сабыровдун Ынак деген китебин окуп койсунчу, кыска нуска экен. Анан дагы кайсы, мисалы өзүбүздүн тегерегибизде эле айталычы, бүт дүйнөнү айтып бербей, ошол Чынара Эдилова деген кыздын Тайм менеджмент деген бар экен. Бул убакыт суу эмес, топтой албайсың, туура пайдалан деген бир идеологияны бериптир да, идеяны бериптир. Ошону да айтат элем. Анан Жусуп Баласаган атабыздын Куталчу билимин орусчасы жакшы чыккан. Ошону бир окуп чыксак аябай жакшы болот эле. Романдардан Дюманын Учитель фехтования дегенин аябай жакшы көрөм. Мындай карасаңыз, декабристтер айдалып кетип атат илгерки заманда, аркасынан француз кызы эришип барып атпайбы? Баласы кичинекей. Ал чоңойсун десе жок, тигил кыйналып калат деп, ал мезгилде азыркыдай автострадалар жок, чана менен кыштын күнү аюулар жүргөн жерлер менен барып атпайбы? Мындай берилгендиктин бир өрнөгү да. Ушуну окуп алганда дагы ар бир адамдын аялы ушундай болсо деп бир кыял ниет кылдым эле. Нуржигит байке, менде мындай бир суроо бар, бирок бир
терең ойлонуп, балким буга чейин бул нерсени ойлонушуңуз мүмкүн, ойлонбошуңуз да мүмкүн. Эгер 1 жылдык өмүрүңүз кала турганын билсеңиз, эмне менен жашооңузду өткөрөт элеңиз? Кыргызстанда бир жигит болгон да, анан ошол жигит бир кызды жакшы көрүп калып, бирок ачыгын айтканда мен ооруп жүрөм, балким 1 жылдык эле өмүрүм калды дегенде ал кыз айткан экен да, сиздин го 1 жыл өмүрүңүз бар экен. Мен канча жашайм Алла таала билет деп макул болуп турмушка чыккан экен. 1 жыл бул узак убакыт. Өзү Азирети Умар айткан эмеспи? Разлан ал киши айтып атпайбы? Түнгө жетсең таңды күтпө дейт, таңга жетсең түндү күтпө дейт. Имам Абу Ханифанын бир шакирти имам болуп чыккан экен да, алдыга чыкса чыгып алып, анан ошо намаз учурунда өкүнүп калган экен да, имам өзүмдүн устатым аркада турса мен имам болуп алдым. Анан бүткөндөн кийин эмки намаздан баштап мен такыр алдыңызга чыкпайм дегенде, сен эмки намазга жетем деп ишенип атасың деген экен. Ошон үчүн мен дайыма айтып калам, бир жерден укканмын, тамакты кашка сузган менен оозуңа жетеби жетпейби Алла таала билет. Андайларды алай эле көрбөдүк. Түз эфирден кетип калгандарды көрүп атпайсызбы? Жанагындай ютубтан көрүп алайбы, таң калдым да. Ошон үчүн дагы бир чыгарманы бүгүн эле окудум. Ошол кабыр деп аталат экен. Бир адам күн сайын өзүнүн кабырын өзү казы беришкен да. Анан койлорду кайтарып беришкен адамдардын бир тыйын алчу эмес экен. Анан ал жактан бир шыбактарды алып келип алып эле шыпыргы жасап койчу экен, адамдар ошолор шыпыргын алып пайдалана беришкен да. Анан өзүнүн көрүн өзү казып, ошого жатып көрүп, ошентип жүрө беришкен. Анан бир күнү бир адам каза болуп калыптыр, ошого көрүн бериптир да. Бербейт десе бериптир, кыйналып казган экен да. Дагы бирди казганда дагы бир өтүп кетиптир. Ошентип адамдар тиги даярдап койгон көргөлө коебуз деп калыптыр да. Анан бир күнү өзү казып атып, мен бир аз эле казганда ошого көмкөрөстөн түшүп каза болуп калыптыр. Ошондо казып атып айтыптыр да адамдар, баары бир деле башкалар казмак экен, эл казмак экен, өзүнө өзү буйруп аптыр деп. Ошону күлүп айтып жүрдүк дейт. Анан бир күнү бир адамга айтсак дейт, ал күлгөн жок дейт да. Ал айтты дейт, адам ойноп күлүп жүргөндө, таң тамашада өлүмдү ойлобойт. Көрүн казып атканда гана өлүмдү ойлойт экен. Бирөөнүн көрүн казса деле, бул олия киши турбайбы? Мен да көрүн казганы кеттим дептир да. Була бир чоң маани бар да, адам өлүмдү ойломой сайын жакшы адам боло албайт. Жүрөгүң катып баратса өлүмдү ойло дейт. Жүрөгүң карайып баратса өлүмдү ойло дейт. Өлүмдү ойлосок ондан көп коркот да мындай. Бирок өлүмдү ойлобосок биз адам боло албайбыз да. Өлүмдү ойлогондо адамда мотивация пайда болот. Үлгүрүп калайын, кылып калайын, кечирим сурап калайын депчи. Ошон үчүн эми 1 жылдык өмүр болсо, эгерде мага ушундай айтылса, албетте анда мындай ашык нерселердин баарын кыркып таштамакмын жашоомдо. Сотканы балким азайтмакмын, группалардан чыкмакмын, көбүрөөк үй бүлө менен убакыт өткөзмөкмүн, тобо келтирмекмин, ибадатымды көбөйтмөкмүн, илимимди көбөйтмөкмүн, көбүрөөк китеп окумакмын, адамдарды жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтармакмын. Бирөөлөрдү капа кылсам тизимлерин түзүп алып бирден жолугуп кечирим сурап чыкмакмын. Бүт эстеп адамдарга бир кайрылмакмын, кимден бир карыз алдым эле, бир тыйын болсо да эстетип койгула депчи. Иши кылып адамдардын акысынан кутулмай сайын акыретте акыбал бар экен да. Акырет түбөлүк, бул категория түбөлүк. Элестетип көрүң, бир айтып атпайбы? Асман менен жердин ортосу будай болсо дейт. Асмандан бир куш дейт, 100 жылдай бирден учуп келип таштаса акыры түгөнөт дейт да. Бирок түбөлүктүүлүк түгөнбөйт дейт. Ошон үчүн ал жакта акыбал кандай болот көп ойлоном. Чын адам качан бактылуу болот? Ыйман менен кетип, тияктан жакшы кабар келсе ошондо бактылуу да. Бул дүйнөдө анча-мынча машина алып бактылуумун деп, анан бирөө гүл берип койсо бактылуумун. Ал деле жакшы нерсе, көңүлдү көтөрөт, бирок чыныгы бакытты түшүнбөй сайын адам өлүм жөнүндө ойлонбойт, өлүмдүн маанисин түшүнбөйт да. Бирок эгерде жакшы жашасак, жакшы өмүр сүрсөк, жакшы амалдарды кылсак, соопторду көп кылсак, бул Алла таала менен жолугуунун бирден бир жолу ушул өлүм. Ошон үчүн кандай жашасаң ошондой өлөсүң деген сөз бар. Кээде бир менин бир Манабу Мураками деген сенсейим бар. Ошол киши айтат да, адамдын өмүрүндө эң маанилүү 2 күндү айтып берчи деп. Өзү айтып берди. Биринчи төрөлгөн күнүң, экинчи өлгөн күнүң деп. Ошон үчүн эгерде 1 жылдык өмүрүм калса, мен амалдарымды оңдомокмун. Дагы. Балким мындай бирөөнүн көңүлүн эч ортмак эмесмин. Азыр мен депутатмын, кээде министрлерге катуураак тийип коем. Эми элдин журттун иши деп, балким ошондой деле кылмак эмесмин да. Анткени адамдын көңүлүнөн кымбат эч нерсе жок экен. Элибизде деле кээде комментарийлерде деле сен депутатсың, сен саясатчысың, катуураак бол, жарга така, андан эмне рахат. Мен деле министр болгом. Министр болуп келгенде депутаттар катуу тийсе, үйгө келгенде апам жүрөгү ооруп калчу, жубайым жүрөгү ооруп калчу. Ошон үчүн адам эле болуп жүрө береличи. Адамга жагам дегенден баштап адашат экенсиң да.
Анан ушу Алла Тааладан аябай дуа кылмакмын, ушу жанымды саждада ал деп, даарат алып, намаз окуп, балким бир умрада ал деп ушундай бир тилек кылмакмын да. Анан эми бул бир жыл калган эмес, дайым эле тилек кылалы, ушундай бир жакшы акыбалда өлсөк экен деп, жылмайып өлсөк экен деп тилек кылам. Умраны айттыңыз. Умрага баргансызбы же ажылыкка? Мен ажылыкка да бардым, Кудайга шүгүр. Анан умрага да бардым. Анан Dream Team деген түшүнүк бар эмеспи? Мен Dream Team менен барганмын умрага. Чубак ажы, Максат ажы экөө менен барганмын. Бир гана Абшүкүр ажыга кошулуп калса, анда супер Dream Team болмок. Анан эки алымдын ортосунда барып келген бул укмуш чоң бакыт экен да. Элестетип көрүң, андан сурап, мындан сурап. Экөөнүн тамашалары да башкача экен да, алымдардын бир тамашалары да башкача. Кылган кызматы, кичпейилдиги. Ошондо түшүндүм, бул эки инсан тең атайын мындай бир эми сынаганга болбойт го. Сурап көрөсүң да башка алымдар жөнүндө, өздөрүн төмөн коет экен. Мен чубак ажыкадан Абшүкүр ажыга жөнүндө сураганда эми ал чоң алым да деп. Максат ажыган сурасам, бул киши чоң алым, өзүнүн алдына аябай төмөн коет экен да, ошон үчүн аларга даражасын көтөрөт экен булардынчы. Максат ажыгадан бир деген сурасаң, өзүн төмөн коет. Деги эле бир алымын, кыйымын деген сезим жок да. Кээде илим билимдүү адам текебер кылып коет экен, бирок бул инсандардан көргөн жокмун. Ошон үчүн ушул Dream Team менен барып келдим, анан жакында дагы барып келдим. Кандай сезимдер болгон? Эми Кабаны көргөндө. Айтайынчы, Билим Майнаев деген жигит бериптир кечээ жакында, рахмат ага да. Ошондо мен барып келдим, чакыруу менен барып келдим акыркы жолу. Эми албетте барганда билбейм, башка жерлерди бир көрөсүң, албетте жакшы жер экен деп коесуң, бирок Кабаны кайра сагынып бересиң да, бир көргөндөн кийинчи. Баягы карап эле отура берсең сооп келет деген 2-3 нерсе бар эмеспи? Биринчи алымдын жүзү, анан ата менен апанын жүзү, анан Каба депчи. Биринчи жолу көргөндө бир нур жаап аткандай эле көрүнгөн да. Ошол жерде мындай кемчиликтериң жашырып оңолгуң келет. Ошого көп жүрбө деп айтылат турбайбы? Эгерде көп жүрсөң алда эле көзүңө кадырес нерсе көрүп калса, бул жакшы нерсе эмес экен да. Ушундай бир жан дүйнөм эргип, жан дүйнөм нурданып, жан дүйнөм шаттанып, анан мындай бир ыйлагың келет экен. Кээ бир адамдар Арафат тоосунда тургандай ыйлайт экен. Кээ бир адамдар ошол бир табак кылып атканда, кээ бир адамдар Пайгамбар алейхиссалам учураштыкында ыйлайт экен. Анан мен бир досум айтат, Кабанын түбүнө барып калдым дейт. Таш жагына эмес, дарбазасы бар го. Ушундай бир алыстан кичине көрөм, жанына барсам ушундай бир чоң экен дейт. Ошондо бейиштин эшигинде тургандай болуп ыйлай үйбөдүмбү дейт. Мен бейиштин эшигине ушинтип барсам, ушинтип ачылбай турса, мен акыбалым кандай болот? Элестетип көр, келдим дейт да. Түбүндө турам, бирок ачылбай турат дейт. Ошондо такыр ыйлабай атканмын дейт. Ушундай болкулдап ыйладым дейт. Ал жигит азыр бир чоң кызматта иштейт, Кыргызстандын атынан Москвада бир чоң кызматта иштейт. Ушундай бир учурлар болгон. Мультазамда турган турбайбы? Мультазамда. Ушул Кабаны көргөндө биринчи дуа сөзсүз кабыл болот дейт го. Сиздин биринчи дуаңыз эсиңиздеби? Эми эсимде деле жок, бирок эми жакшы тилектерди кылсам керек. Дуа кылла, дуаларга жооптор бар дейт иншалла. Бирок дуа боюнча мага ошол Египеттик алым, биздин Көбе мечити мындай өзчө тарых. Японияда. Адамдар биринчи мечит экен да. Кимдер курган билесиздерби? Ошо Борбордук ажыдан баргандар курган экен. Совет бийлигинен качып барып курган экен. Анан эң кызыгы, Японияны Экинчи дүйнөлүк согушта Нагасаки менен Хиросималык эки атом бомбасы, ошону эле билебиз. Жөнөкөй бомба менен тегиздеп таштаган килем кылып койгон. Союзниктердин армиясы, Англия, Америка, Советтер Союзу. Ошондо ошол мечитке эчтеке тийген эмес да, таң каласың. Ошол сүрөттөр турат, япондор келип, мындай таң калып сүрөт тартып кетишет. 95 жыл улуу Ханшин жер тирөөсү болгон. Ошол улуу Ханшин жер тирөөсүндө канча адам өлүп кеткен, поезддер аңтарылып кеткен. Жер жутуп кеткен үйлөр болгон, бирок жаракат кеткен эмес да. Мен Нидолламбага өтүп калдым, оюмду жоготуп койдум окшойт. Дуа. Анан ошол дуа бул өтө маанилүү нерсе экен да. Мисалы ошол жердеги имам мага айтып берди эле. Дуанын өзүнүн тартиби бар деп. Биринчи эми Алла Таалага мактоолорду айтыш керек, анан Пайгамбар саллаллаху айтыш керек. Кичпейил абалда, жалдыраган абалда, ыйлаган абалда болсо жакшы. Анан биринчи акыретиңди сура деген да. Биринчи акыретти сура деген. Анан күнөөлөрдүн кечирилишин сура, андан кийин калганын сурай бер деген. Анан ошол нерсени азыркыга чейин сактайм. Акыретибизди абад кыл деп, сураксыз пейишке киргиз деп. Анткени сураксыз пейишке киргиз деп сураганым
жакшы нерсени сураса деле жооп бере албай каласың го. Канча китеп окудуң десе жооп бере албай каласың, туурабы? Канча садака бердиң десе деле жооп бере албай каласың. Кече мынтип келипсиң, молодец, ким айтты десе деле жооп бере албай каласың. Анан жаман нерселерге кантип жооп берем, ушуну ойлонуп эле кызылатмын да. Анан күнлөрүмдүн кечиришин сурап жүрөм. Анткени эң чоң бакыт күнөөнүн кечириши деген сөз бекер эмес экен да. Бирөө жарым баягы бир ката кетирип, көңүлүн ортуп койсоң, бир күн жылмайып карап койсо кандай сүйүнүп каласың. Ошол сыяктуу эле нерсе экен. Анан калганы кыргыз айтат го, биринчиси ыйман, экинчиси ден соолук, үчүнчүсү ак жоолук, андан кийин оң соолук деген. Ошондой тартипте дуа кылабыз. Ошол негизи мындай сураган боюнча кичинекей балдар аябай ыхластуу болушат экен да. Ата энесинен сурап аткан кезде мындай 100% ишенип, 100% ишенип туруп сурашат экен. Мага муну алып бер депчи. Алып бербей койсоң сальто таштайт, тоболон кылат, баш менен жер сүзөт. Андай эле алып беребиз. Ошо как бы биз мындай андай дуа кыла албайт экенбиз да. Негизи алар да анчалык бир ыхлас менен, ишеним менен мындай бир сурабайт экенбиз да. Негизи мындай бир кээде мен жеке өзүмдөн байкайм. Умрага барганда алымдардын бирөөсү айтты, бул жакта Аллага кайрылып суранбагыла, Алла Таала менен сүйлөшкүлө депчи. Чындап эле бир адамдын айтканын уктум эле. Дуасы кабыл болгон киши экен, адамдар бара берет экен да. Мага дуа берип койчу, уулду болоюн, да мага дуа берип койчу, ишим оңой болуп кетсин, бизнесим жакшы болсун деп. Анан дуа берип атат дейт. Таң калдым дейт да. Жөн эле Аллахын жайып, Алла Таала. Ушул жигит мага атайын келиптир. Ушу дуасы кабыл болот деп угуп келиптир. Эми сен мени уят кылбачы, мен сага кайрылып суранып атам. Ушул баланын тилегин аткарып койчу Алла Таала. Алла Таалам, сен колуңан келет го Алла Таала. Сен бол десең эле болот го. Кадимгидей сүйлөшүп атат дейт да. Анан ошону амал кылып мен деле сүйлөшкөнгө аракет кылдым. Чындап башкача деңгээл болот экен. Баарлашуудагы, дуа тилектеги. Муну мен деле бир жеткизип коеюн деп тилек кылдым. Тобокел деген нерсе бар го динибизде. Анан ошондой сиздин жашооңузда мындай окуялар болду беле? Мындай тобокел кылып, жөнүндө мындай Аллахтан мындай суранып, анан мындай кайра ошол нерсе оңолуп, мисалы үчүн. Эми ар бир нерсе ошол үйлөнсөң деле дуа кылып, анан тобокел кылып үйлөнөсүң да. Сен билбейсиң, бер жагын көрөсүң, ар жагын эмне болорун билбейсиң да. Америкага окуп өткөнүм айтып жүрөм жаштарга. Ошондо тобокел кылгам, анткени мен англисче билбейт элем. Менин конкурентим Америкада 1 жыл окуп келген менин эжекем болчу. Мен ошону эжекемде конкурентим экенин билгенде таң калгам да, мындай шансым жок деле көрүнгөн. Бирок ошондо мен сен айткандай жаш бала дуа кылгандай дуа кылат элем. Алла Таала өтүп кетейинчи, окуп келейинчи ошого барып. Биринчи жылы финалга чыгып өтпөй калдым, кийинки жылы бат эле келип калат экен. Анан өтүп кеттим. Эжекем өтпөй калбады. Анткени мен ушундай дуа тилек кылат элем, түндөсү туруп тахажжудта дуа кылат элем. Анан тобокел менен тапшырып ийдим да. Албетте эми баягы бирөөлөргө кыргызча жазып бердим, алар англисче окуп берди, ошону жаттап алып эле. Америкадан келген мугалим сураса деле ошону кайра айта бердим. Суроосун түшүнбөйм эмне деп сурап атканын. Кээде күлүп коет, мен да кошо күлүп коем. Анан мага айтышты өзүң уверенный болгон, америкалыктар мындай ай деп. I think I am дегендер айда чоң тамо менен булардынчы. Япондордо ай деген анча жакшы эмес, биз деген жакшы болушат. Анан япондордон бир пикир сурасаң, сиз эмне деп ойлойсуз деп биринчи сага мүмкүнчүлүк берет. Америкада ай деп. Өзүң ишен, анан жылмай деген ошонун баарын аткарганмын да, голливудская улыбка менен. Of course деп. Good morning десе мен да good morning деп коюп, сыр бербей, бирдикелерди сүйлөп атат. Эчтеке түшүнбөйм, бирок thank you very much деп анан жаттаганымды айта баштадым. I would like to go to the USA. It's very important for me. Why? Because I would like to get a good education, the best education. It's motherland of Harvard University, you know. I would like to come back and to bring very nice education and to give, to share with my nation дегендерди айтып атам. Анан каты сөздөрдү айтыптырсыз. Токтотуп алып сурайт, токтотуп алып сураса, угуп турам дагы, түшүнбөсөм эмне кылайын, токтогон жеринен мен улап кетем. Ошентип отуруп анан эшикке чыга бер деп койду, бир уялам. Билип алды го, бул уяты жок демекен. Кайсыл бети менен кантип ушул 3-чү этапка чейин келди, жолотпогула деп айтат экен десем, бир күнү кабар келди, сиз окууга өттүңүз деп оозум ачылып калды. Анан Америкага барганда сурап калышат. Америкалыктар мен сүйлөшкөндө кыйналган жоксуз деп. Мен айтам, мен кыйналган жокмун, бирок мен менен сүйлөшкөн америкалыктар кыйналышты деп. Ошондо сиз англис тил, япон тили, орус тили, кыргыз тили албетте, анан дагы кайсы тилдерди билесиз? Эми албетте араб тилин үйрөнгөм, бирок чын айтам, бир унутуп калдым да. Араб тили кыйын. Аябай кыйын экен да. Эң бай тили го. Унутуп калдым. Япон тилин унутуп баратам. Түрк тилин деле көп практика кылбай атам, мисалы. Англис тилин деле көп практика кылбай атам. Өзбекче, казакчаны деле кылбайбыз дегендей.
негизи тил практиканы жакшы көрөт. Тил ишенимсиз дос деп коет. Бүгүн үйрөнүп эртеге колдонбой койсоң, карабай кетип калат ал дагычы. Кыргызчаны деле сүйлөбөй жүрө берсең унутуп каласың. Өткөндө парламентте орусча сүйлөдүм. Бул эми геосаятка байланыштуу болчу. Неге мен орусча сүйлөдүм айтып берейинби? Анткени мен кече кыргызча сүйлөдүм. Орусча чыгарып коюптур. Мынтип айткам да, мына футбол боюнча чемпионат болуп атат. Ошол жакта бир кумар оюндарын өткөзгөндөрдү рекламалап атат башкы спонсор деп. Бул мыйзамда тыюу салынган. Ушинди футбол көрбөйлү койбойлу деген сөзүмдү орусча которуп коюптур. Депутат призывает не смотреть футбол депчи. Комментарийди караса мени сөккөндөр да. Эми футболду көрсөтпөйсүңбү, ишин кылбайсыңбы дегенчи. Көрдүңүзбү? Ушул туура эмес которгондон улам. Анан өткөндө дагы бир сөзүмдү айттым да. Японияда бир эле мектепте эмес, иште дагы жеке телефонго тыюу салат. Жумуш телефонду колдоносуң, жеке телефонду колдонбойсуң. Бизде деле ошондой болуш керек десем, депутат предлагает запретить телефон не только в школах, даже в офисах деп чыгарып койду. Анда дагы эмне деген депутат деп. Ошон үчүн ошондой бир туура эмес түшүнүк болбосун, геосаясатты орус тилинде сүйлөдүм. Мындай тилди колдоно бериш керек. Анан өтө эле баягы бир тилде гана жашайбыз деген деле туура эмес. Өзүңдүн тилиңди сыйла, байыт, сакта. Бирок башка тилдерди деле колдонушубуз керек. Анткени канча тил билсең, ошончо адамсың, ошончо эшик ачасың дүйнөгө. Эң туура. Эң туура. Бирок ушул мен өзүмдөн байкайм. Биздин ушул балдарыбызга, мисалы үчүн менин балдарым бирөө 6 жашта, бирөө 2,5 жашта. Ушул кыргыз тилин мындай үйрөтүп, үйдө кыргызча сүйлөшсөк, эми түшүнөт, сүйлөбөйт да баламчы. Сүйлөбөйт. Анан видеолорду көрөт орус тилинде, садикке барат, орусча сүйлөйт. Анан сырттан кайра эле орусча сүйлөп кетти. Канча аракет кылабыз. Анан бир жолу айттым да, бир байке ушул машиналер токтотуп атыптыр. Анан айттым, балам барып айтып койчу, азыр ошол жака машинени ачып түшүрдүм да. Десем, мен барып айтпайм дейт, ал мени түшүнбөйт, мен аны түшүнбөйм деп атпайм. Анан мен коркуп кеттим. Карачы, мында биринчи атака, биринчи удар болду депчи. Анан аябай жаман болуп кеттим, бирок ушундай мен ойлойм, мага окшогон өзгөчө Бишкекте көптөгөн эле жаштар болсо керек. Билесизби, кече Надырбек Алымбеков аксакал айтты да, жазуучулар менен жолугушуубуздачы. Тил сакталса эл сакталат деди. Тил сакталса келечегим сакталат деди. Геосаясатта кээде тил маселесин көтөрсөң эле бир башка тилге каршы болуп аткандай кабыл ала беришет да. Андай эмес. Ар бир элдин тили, маданияты өзүнө аманат. Орус тили бул англисчандарга аманат эмес да. Англис тили бул немистерге аманат эмес. Кытай тили бул япондорго аманат эмес. Эгер Алла Таала кааласа, баарыбызды бир тилде жаратып коет эле да, бир улут кылып коет эле. Ошо бир менен бири таанышсын, бир менен бири баарлашсын, бир менен бири үйрөнсүн, кызыктуу болсун, максат койсун деп туруп ушундай кылды да. Анан кыргыз тили бул кыргыз элине аманат, башка эч кимге аманат эмес. Эгер жоготуп алсак, муну тарых да кечирбейт, келечек муун да кечирбейт, Алла деле ыраазы болбойт го. Анткени тилди берген Алла Таала да. Ошон үчүн тилди сакташ керек. Мен кызым менен баарлашып отурсам, ата нөшөр деген эмне дебедиби? Нөшөр деген эмне деп? Ливень деп. Анан ошондой түшүндү да. Анан айылга барганда азыр апасына айттым, чөптөрдү, бул какым, бул жалпыз, бул партаң, бул болсо доңгоор деп ошолорду үйрөтүп койчу. Бул маанилүү экен да. Токту көрсөт, жөжөнү көрсөт, сүт кайдан келет ошону көрсөт. Балага тарбия керек экен, балага убакыт бөлүш керек экен. Сон. Бизде бирок сиз айткандай туура, биз кээде мындай улутубузду дагы, мисалы үчүн улутчулдук болсун деп аябай элдер дагы туура эмес катуу кээде идеология кылып салат. Эң бирок биринчи ушул мындай айтканда өзүн жогору көргөн, анан башка бир затты пас көргөн, бул шайтан болгон экен да. Мындай айтканда дискриминация дейбизби, ушундай өзүн пас көрүп, өзүн жогору көрүп, ушул мындай актты аткарган биринчи зат ошол болгон экен да. Себеби эмне үчүн мен ага сажда кылам деген ишараты менен, балким мен бир нерсени айткым келип атат. Шайтан риваяттарда келет, баардык жакта дейт. Ушундай Алла Тааланын астында көп сажда кылып чыккан дейт. Бирок кийин бир кыймылы менен, бир ишараты менен түбөлүк тозоктук болуп калды. Кудай таалам сактасын, баарыбыз аракет кылабыз албетте. Анан бирок эң башкы фактор өзүнүн жогору көргөн, мен анандай эгосу ойногон да. Анан ошого мындай биз да этият болушубуз керек экен, себеби биздин көп башка улуттагы азыр биздин жарандар бар.
өзгөчө акыркы окуялар болуп кетти, байкадыңыз. Биз дагы бир бүт улуттарды сыйлап, бир жакшы. Сиз дагы насааттарыңызды бөлүшүп коюңуз, көрөрмандар сабак алып калсын. Эми билесизби? Мага бир адам айтты эле, алымдардан бирөөсү айткан, кээ бир амалдар үчүн сураксыз пейишке киресиң дейт да. Бирок тескериси дагы бар дейт. Кээ бир амалдар үчүн сураксыз ар жагында келип калышы мүмкүн дейт. Ошол эмне дегенде бөлүп жаруу экен. Кудай бөлүп жаргандан сактасын. Эми элестетип көрүң, калп айткан кандай чоң күнөө, бирок адамдар урушуп кетпеш үчүн же урушкандар жараш үчүн калп айтсаң болот деп атпайбы? Керек болсо приветствуйство айткандачы. Көрдүңбү, ынтымак канчалык маанилүү. Ошого тилден ынтымак сөз чыксын, денеден ынтымак амалы чыксын да. Неге чайга чакырабыз, ынтымак болсун дейбиз да. Эмне үчүн мындай комплимент айтабыз, ынтымак болсун дейбиз. Ошон үчүн бул бөлүп жарган, бирөөгө текебердик кылган, анан бул жакшы нерсе эмес. Өзгөчө улут. Анткени бир дагы улут төрөлүп атканда арыз менен төрөлбөйт да. Мен орус болоюн, мен татар болоюн, мен өзбек болоюн, мен кыргыз болоюн. Алла Тааланын каалоосу. Бирөөнү бир улут үчүн, териси үчүн, өңү үчүн жаман көрсөң, бул Алла Тааланын өкүмүн жаман көрүп атпайсыңбы? Биз кимбиз? Мисалы, өзүбүздү артык көргөндөй биз кимбиз? Мен ошон үчүн өткөндө парламентте сүйлөбөдүмбү? Индия бул айга орустардан мурда конгон мамлекет. Азыр батыштагы эң күчтүү врачтар, IT технологдор, инженерлер индиялыктар. Булар ядролук держава депчи. Ошон үчүн негизи эле сен жакшы, мен жаман дегендер бактылуу болот экен. Өсөт экен, өнөт экен да. Сен будай, мен саман дегендерчи. Анан манага мен кошуп койдум эле, сен алтын, мен таш, сен бийик, мен паста эле жүрө бериш керек экен. Ошондо адам карасаң канчалык чымчык бийиктеген сайын көзүңө кичинеге көрүнүп кете берет. Адамда мен деген сайын кадыр түшүп кете берет экен да. Мен деген бир жаратканга жарашат. Адамдын эгинде дейт, чынжыр бар дейт. Мен десең Алла Таала дейт, акыркы алдын жагын тартып коет, жер менен жексен болуп кетесиң дейт. Анан кичпейилдик кылып мен эмес десең, Алла Таала үстүнө көтөрөт дейт, таражан көтөрүлүп кете берет дейт. Ошон үчүн улутчул менен улуттун сүйүү эки башка. Улуттун сүйүү бул маданиятын сүйүү, тилин сүйүү, тегин сүйүү, аманатты моюнга алуу, бир туусун көтөрсөм деген ниет, тилек, ошол улутту сүйүү. Мен мындайлардын катарына Ак Жолду кошом, Айсулууну кошом, Айтматовду кошом, сиздерге окшогон инсандарды кошом. А улутчул деген улутту зулумдук кылбаса деле жардам берип ошону туура деген ушул улутчулук болот экен да. Ошон үчүн экөөнү айырмалай билиш керек. Патриот бололу. Патриот деген эмне? Менин баскан турганымдан, кылган эткендеримден, амалдарымдан менин элимди сүйүп калса ушул патриотизм. Анан жөн эле кыйкырып эле жылдыз көппү, кыргыз көппү деген бул патриотизм эмес. Аябай туура айттыңыз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар мындай түшүнүк пайда болуп калды го. Мындай намаз окусаң, мындай араб болуп кеттиң депчи. Же мисалы үчүн биздин кыздарыбыз мындай хиджаб кийсе, булар деле мындай арабташуу деген мындай катары көрүп атат да. Бирок мындай сизди көрүп, мындай намаз окуган, мындай динди билген, мындай эл үчүн, жер үчүн мындай кызмат кылган, жана ошол өзүнүн маданиятты, тилди сактаган, негизи мындай мусулман адамдын портрети мындай деп айтсак болот да. Дениз мырза, мен сиздин баягы сүйлөгөндөрүңүздү көрүп жүрөм. Сизди аябай жакшы көргөндөр көп да. Анан мен бирдикеге таң калам да. Мисалы, сиз Өзбекстанда болуп ушинтип сүйлөсөңүз дагы бир муундан кийин өзбек эле болуп калмаксыз. Тажик деле болуп калмаксыз, бирок кыргыз болуш кыйын экен да. Азыр сиз манас айтсаңыз деле, бүт кыргыздын тарыхын кыргыздан жакшы билсеңиз деле, биз бир суроо менен уруң ким деп анан ошо менен чокоп коет экенбиз да. Бүт саны көп элдер бул өздөрүнүн каны менен эмес, ушундай эле бир маданиятын кабылгандарды орустар деле ошентип көбөйүптүр да. Кытай деле ошентип көбөйүптүр. Анан мен ойлоп койдум да, Денис мырза мен үчүн бул кыргыз да. Кыргыздан да өткөн кыргыз. Биздин тилибизди ушунчалык деңгээлде үйрөнүп, ушул тилди ушунчалык баарлап, барктап жүргөнүзгө чоң рахмат. Ушундай адамдар бай дүйнөнү бириктирет экен да. Анан баягы өзүңөр билип туруп эле менден сурай берет экенсиңер да. Мугалим эмнеси менен кызык десе, өзү билип алып сурай берет экен дегендей. Тил жөнүндө сурайсыңар, экөөңөрдөн көп тил билгендерсиңер десе, арабча билесиз мен билгенден. Кыргызчаны судай билип атасыз. Нурсултан болсо канча тилди эркин алып барып жүрөт. Бунун баягы түркчөсү деле кете берет, шырылдоосун орусчасы деле кете берет, англисчасы деле кете берет. Анан келип алып менден тил сурайсыңар, бул деле кызык эле болуп калчу. Негизинен жанагы ушул Америкадагы индиялыктар тууралуу да кошумчалап койгум келди. Ушул орто статистика бар экен, жергиликтүү америкалыктар ушул бир жылда бир $70,000 тегереги айлык майына табышат экен да.
$70,000. Бирок ушул Индиядан келгендер орто эсеби 110-120 экен да. Статистикасы дагы да жогору экен алардачы. Ошол чындыгында ал индиялыктар ушунчалык көп биринчиден, анан ушунчалык максималдуу аракет кылышат жана эң бир күчтүү жактарында окушат экен да. Окушат дагы, иштешет дагы. IT тармагы болсун, медицина тармагы болсун, юридика, финанс тармагы болсун, чындыгында аябай мындай бир канча жылда аябай көтөрүлүштүр да. Эми буюрса биздин кыргыз жигиттерибиз дагы көтөрүлсө деген жакшы бир ниетибиз бар. Айтайын дегеним, бизде дагы эми көп Бишкекте жүрбөйбү. Анан биздикилерге де мындай текеберленип жогору жактан карап коебуз. Андай карабасак деген эле ой да. Эми баягы бычакты өзүңө сайып көр дейт. Оорубаса бирөөгө сай деген сөз бар да. Мисалы чет жакта жүргөн мигранттарыбызга ошол жактын чоңдору же укук коргоогчулары бир аз зулумдук кылып койсо, кадимкидей бизге катуу тиет да. Ошондой ойлоп көрүш керек да. Бизде эле мигранттарыбыз бар. Бизге келген мигранттар кандай мамиле кылсак, алар да ошондой мамиле көрүп калышы мүмкүн. Кайтар дүйнө деген сөз бар да. Билбейм, муну философияда карма деп коет чыгышталар, бирок бизде баягы кайтар дүйнө деген бар да. Ошон үчүн албетте эми миграция саясатын жөнгө салыш керек, иреттеш керек. Бирок бул деген сөз башканы бир кемсинтпе деген сөз да. Бизге Англиядан келбесе мигранттар, Америкадан келбесе, Россиядан келбесе, ушинтип бут кирип турганда эле жакшы. Демек, биз дагы жакшы өлкө экенбиз. Бизден дагы кыйын акыбалдагылар бар экен. Кадимки эле биз Америкага умтулгандай, бизге умтулгандар да бар экен. Бул деле бир жакшы белги да. Ар бирисине жакшылык көрсөбүз керек. Бизде бир окшоштуктарды байкадым. Биздин кыргыздар негизи эми көбүнчө ушул Чикаго, биздин 9-область болуп калбадыбы? 8-си Москва болсо мисалы үчүн, анан ошол жака баргандар эми тил билбегендер, ушул көпчүлүк биринчи ушул доставкада иштешет да. Биринчи көбү доставкада иштешет. Ушул барып, ушул логистика ташып, анан кыйналат, телефондо сүйлөшөт. Анан ал киши эмне деп жооп бергенин жакшы түшүнбөйт, эптеп ошол мындай тамак ашын башка нерсесин алып барып берет да. Биякта да ошентип иштеп атышпайбы? Анан биздикилерге де булар көбөйүп кетишти башка дейт. Албетте, бирок туура эми мыйзам чегинде баарын контролдоп, эми иншалла Кыргызстанда баарыбыз дагы да өнүгүп өсүп, биздин жаштарыбыз да өнүгүп өсүп, ушул билим тармагынан болсун. Сиз бүгүн, мен ойлойм, көрүүчүлөрүбүзгө, жеке мага өзүмө аябай жакшы бир пайдалуу насааттарыңызды бөлүшүп кеттиңиз. Ушул сиздей биз да кыял кылабыз, сиздей ар тараптуу бир күчтүү китеп окуу жагынан болсун, илим билим жагынан болсун, ушул дин илими жагынан болсун, кошумча спорт, маданият тармагы болсун, ушул ар тараптуу буюрса сизге иншалла өрнөк агабыз катары буюрса сиздей өзүбүз тарбиялаганга аракет кылабыз. Биздин көрүүчүлөрүбүз да жакшы сабак алды деген үмүттөмүн. Нуржигит байке, биздин программабыздын убактысы дагы соңуна чыгып калыптыр. Алгач сизге ушул эң өзүңүз маанилүү фактор убакыт деп айттыңыз. Ушул убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Буюрса биздин эфир пайдалуу болду деген чоң үмүтүбүз бар. Иншалла Кудай таалам ушул баарыбызга жакшы бир сабактарды алууну насип кылган болсун. Учурдан пайдаланып биз башка өнөктөшүбүз бар. Бул Нурзаман курулуш компаниясы. Жалпы эмгек жамаатына чоң ыраазычылык билдиребиз. Биздин даамдуу досторубуз бар. Бул Додо Пицца жана биздин ушул студиябыз, эфирлерибиз in-house Эмерек салонунда тартылат. Ушул баарыңыздарга чоң рахмат. Бизге комментарий жазыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы бир пикирлериңизди калтырыңыздар. Анан Нуржигит байкебизден, биздин коногубуздан кандай бир сабакты алдыңыз, ошол тууралуу да пикирлериңиздерди калтырыңыздар буюрса. Баарыңыздарга чоң рахмат, сизге да чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Алла таалам береке берсин, Алла таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.